Биосфера жана ноосфера. Биосфера деген эмне? Биосфера тиричиликтин чел кабыгы. Био тиричилик, сфера шар, чөйрө. Жерде, сууда жана абада таралган тиричиликтин жалпы чөйрөсү. Биосфера терминин биринчи жолу ким киргизген? Улуу француз табиятчы окумуштуусу Жан-Батист Ламарк биосферага алгачкы негиз салуулардан болгон. Бул окумуштуу Франциянын өсүмдүктөрүн, жаныбарларын изилдеген. Вернадскийдин биосфера жөнүндөгү иштери. Биосфера жөнүндөгү толук түшүнүктү орус геохимиги Вернадский иштеп чыккан. Ал боюнча жер планетасындагы тирүү организмдердин тиричилик аракетинин натыйжасында пайда болгон жана өзүн тең салмактуулукка сактап туруучу мейкиндик системасы, башкача айтканда жандуу жана жансыз заттардын бири-бири менен болгон аракеттеринин натыйжасында пайда болгон биостук система. Вернадский биосфера жөнүндөгү өзүнүн оюн төмөнкүчө жыйынтыктаган. Биосферада жашаган организмде дайыма химиялык заттар укумунан тукумуна толугу менен берүүгө умтулат деген. Геологиялык мезгил өзгөрүүдө ошону менен бирге тиричиликтин дагы эволюциясы биосферада өзгөрүп, туруктуу тиричиликтин түрлөрү пайда болот. Дагы организмдин кыймылы атомдун укумунан тукумуна өтүшүнө байланыштуу. Вернадскийдин пикири боюнча тиричилик заты организм жана айлана чөйрө менен дайыма тынымсыз алмашууда болот. Ноосфера деген эмне? Ноосфера грек тилинен алынган. Ноос — акыл эс, сфера — шар. Биосферанын мыйзамдарын таанууга, билүүгө ылайык адамдардын акыл эстүү ишмердүүлүгүнүн натыйжасында өзгөртүлүп түзүлгөн жер планетасынын сырткы катмары. Ноосфера экологиялык мыйзамдардын так аткаруу менен уламдан улам өсүп келе жаткан адамдын материалдык, маданий жана эстетикалык муктаждыктарын канааттандыра алган, цивилизациялуу адамзат жашаган биосферанын жаңы абалы. Ноосфера терминин илимге кайсы окумушту киргизген? Алгачкы жолу ноосфера түшүнүгүн француз математиги Эдуард Леруа тарабынан сунуш кылынган. Ал ноосфера деп адамдардын ой жүгүртүү ишмердүүлүгүн, анын натыйжаларын адам коомунда пайдаланууну, алардын топтоону жана муунда-муунга өткөрүп берүүнү түшүнгөн. Кийинчерээк ноосферанын ушуга окшош түшүнүгүн француз палеонтологу жана дин кызматкери Тайяр де Шарден тарабынан өнүктүрүлүп, ал ноосфера деп планетанын уламдан улам кеңейип бара жаткан жана акыр аягында оз маңызынын омега белгиси деп аталган кандайдыр бир бийик чегине жакындаган ой жүгүрткөн катмары атаган. Ошентип, Тейяр де Шардендин пикири боюнча космостук эволюциянын жүрүшүндө акыл эс Кудай тарабынан алдын ала аныкталган бийик чекке уламдан улам жакындуу. Вернадский ноосфера түшүнүгүн кабыл алган, бирок ага терең маани берген. Ал ноосфера деп ойлордун, идеялардын жана билимдердин жыйындысын гана эмес, биосферанын өзүн-өзү жөнгө салуу мыйзамдарына ылайык келген адамдардын эмгек ишмердүүлүгүнүн негизги болуп саналган табигый процесстерди өзгөртүп түзүү боюнча материалдык натыйжаларды түшүнгөн. Вернадский теориялык конструкциясында ноосфера биосфера теориясынын органикалык уландысы болуп саналат. Турмуш тиричилик процессинде организмдер өз тиричилигин чөйрөсүн биосфераны кандай жаратышса, адамдар да жандуу табияттын бир бөлүгү болуп эсептелүү менен планетанын жаңы геологиялык катмары болуп саналат. Ноосфераны ошондой эле пайда кылышат. Мында биосфера адамдар тарабынан түзүлгөн ноосферанын өнүгүшүнүн негизи болуп саналат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.